7 каналдын кабар маалымат программасы студияда Наргиза Исаева, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач кыскача чыгарылыштан. Быйылкы битир садаганын өлчөмү аныкталды. Айымдардын майрамы белгиленди. Иш-чарага Айгүл Жапарова катышты. Баатыр энелердин пенсиясына 5000 сомдон кошулабы? Депутаттар токтом кабыл алды. Муфтият 2024 жылдагы битир садаганын өлчөмүн аныктады. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлайт. Быйылкы Ороза айында берилүүчү битир садага бир адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын баасына барабар. Базар баасы менен алганда ар бир адамга 50 сомдон айланды. Буудайдан сырткары 1 килограмм 600 грамм ун, 1 килограмм 600 грамм мейиз, 3 килограмм 200 грамм арпа, 3 килограмм 200 грамм курманын баасы менен берсе болот. Базар баасы менен алганда 1 килограмм мейиз 680 сом, ун 75 сом, арпа 85 сом болсо, курманын баасы 850 сомдон делип эсептелинди. Битир садага берүүчү адам бул көрсөтүлгөн баалардын кайсынысынан чыгарса өз ыктыяры, бирок муктаждардын пайдасы үчүн кымбатыраагын алганы абзел. Бишкектеги Токтогул атындагы улуттук филармонияда бүгүн аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык салтанат болуп өттү. Иш-чарага биринчи айым Айгүл Жапарова, Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Конгантиев, ошондой эле өлкөгө эмгеги сиңген ишмерлер, Борбор калаанын ар башка активдүү айымдары катышты. Куттуктоо сөздө мэр Жунушалиев сүйлөп, айымдарга чың ден соолук, бакыт таалай жана алдыга койгон максаттарынын ишке ашуусун каалады. Майрамдык концерт алкагында би жана музыкалык топтор өз өнөрлөрүн көрсөттү. Эртең 8 мартта саат 19-дан 20-га чейин электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы жана түндүк программасы иштебейт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирет. Бул убакта техникалык иштер жүргүзүлөт. Министрлик жарандардан убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт. Бүгүн 7 марттагы жогорку кеңештин жыйынында баатыр энелерге төлөнгөн социалдык жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү жөнүндөгү токтом кабыл алынды. Аны депутаттар Камила Талиева менен Марлен Маматалиев демилгелеген. Баяндаманы Талиева жасады. 1000 сом эч нерсеге жарабай калды. Ошондуктан өкмөткө пенсиянын үстүнө 5000 сомдон кошуп берүүнү сунуштап жатабыз. Алар бюджетке карап чечим чыгарып берет, деди ал. Көп балалуу энелер азыр пенсиясынан тышкары 1000 сомдон гана алат. Талкуу учурунда депутат Мирлан Самыйкожо 7 балалуу баатыр энелерге пенсияга чыкканга чейин кандай социалдык төлөмдөр берилерин жана жеңилдиктерди тактады. 8 март майрамына карата өзгөчө кесипке ээ айымдар тууралуу жаңылыктар түрмөгүн 7 канал улантат. Бүгүнкү сюжет Бишкек шаарындагы номер 7 каттамда иштеп, троллейбус башкарган айым Кымбат Базаркулова тууралуу болмокчу. Айдоочу айымдын бир күндүк ишине кабарчыбыз Дастан Жолдошов күбө болуп келди. Кымбат Базаркулова Бишкек шаарындагы номер 7 троллейбус каттамынын айдоочусу. Бул жумушта ал 12 жылдан бери иштеп келет. Анын айтымында алгач ал ашпоозчу болуп жүрүп, кийинчерээк айдоочулук кызматка кызыгып, ушул тармакка өтүп кеткен. Эң кызыгы Кымбат Базаркулова бул жумушка чейин унааны таптакыр айдай алчу эмес. Биринчи көргөндө троллейбуска кызыга берчүмүн, аябай элечи. Жакшы айдагым келип эле, аябай эле кызыкчумун. Үйдөгүлөргө бир туугандарыма, апамдарыма айтып жатсам эле, коел, чоң нерсени кантип айдайсың? Шаардын ичи болсо, машина көп болсо деп баары уруксат бербей койшкан. Аны өзүм негизи эме болуп иштечүмүн. Кичинекей жер ашкана ачып алып, ошол жерде иштечүмүн да, арендагачы. Анан микрорайондо, 12 микрорайондо ушул жакта иштечүмүн. Учурда Кымбат Базаркулова бир нече метр келген троллейбусту башка айдоочулардан кем калышпай айдап, ишин так аткаргандардын бири. Жумушу күн сайын эртең менен саат 5-терде башталарын айтат. Таң агар электе жумушка келген айым алгач унаасын бир сыйра карап чыгып, аны иретке келтирип, ошондон кийин гана каттамга чыгат. Ал эми жолдомо кагасын ар бир каттамдын аягында алып турат. Оорчулуктар эми аябай эле оор негизи. Биринчи иштеп жүргөндө аябай эле оор болуп, кыйын болуп эле жүрдү, кыйналып эле жүрдүм, аябай күнгө чөктүчү. Бир жылдай эле кыйналасың да, андай штангени аласың, стапкаларды которосуң, штангелериң ыргып кетет, башмактарың жуулунуп кетет, башмактар жуулунса машинага тиет. Аны төлөйсүң, ушундай схемелер бар да, ооруктар ушундайлар бар. Өзүбүз жасайбыз, башкалар эч ким билбейт да жасаганды.
Жумуш учурунда кээде кызыктуу окуялар болуп кетет. Айрым убакта маанайды чөктүргөн иштер да кездешет. Иштеген жумушун сүйүп, так аткарган айдоочу учурда өзүн башка тармакта элестете албайт. Ошо Ош базардан келгенде дагы ошо штайным чыгып кетип, машина артка кетип, мен бакырып эле кайра машинада көздөй чуркадым да. Машинаны көздөй чуркап барып, ручной тартып эле отуруп калдым. Сейчас артта машина уже сүзүлдү болуш керек. Анткенсе бул кичине көпкө артка жылгандай болуп кетти да магачы. Анан ошо менен эле кайра ишке чыгып, артка барсам эле көрсө эл Ош базарда болгон элдин баары троллейбусты түртүп калышыптыр да. 53 жаштагы Кымбат Базаркулова бул кесибин аркалоо менен кошо бир уул бир кызын тарбиялап өстүргөн. Учурда 31 жаштагы уулу дагы апасынын жолун жолдоп, номер 7 троллейбус каттамында айдоочу болуп иштеп келет. Дастан Жолдошев, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айымдардын эл аралык майрамына карата кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин апалары менен жубайларын мээримдүү эне жана офицердин жубайы деген медальдар менен сыйлады. Ошондой эле Жеңишбек Жоробеков айымдарды куттуктап, баарына бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк тынчтык жана аманчылык каалап, уул кыздарына татыктуу тарбия берип жатканына ыраазычылык билдирип, чакан белектерди жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасында иштеген 5 дарыгер, жаш реаниматолог жана анестезиологдор жумуштан кетти. Айлыктын жетишсиздиги жана ашыкча жумуш жүктөмүнө жаш кадрлар чыдай алган эмес. Алар айына 25 күн иштеп, катуу ооругандарды көзөмөлдөйт. Облустук оорукананын жетекчилигинин билдирүүсүнө караганда, башка дарыгерлер менен салыштырмалуу жаш кадрлар мамлекет чегерип берген айлык менен гана чектелбестен иштеген ишине жараша акча алып келген. Азыркы таптагы ооруканадагы кадрлык кырдаалга аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек сарасеп салып көрдү. Бул ошол жумуштан кеткен жаш кадрлардын алып жүргөн айлык акылардын бухгалтердик ведомости. Мындан 1 жыл, айрымдары 8 ай мурун жумушка кирип иштеп келгенден берки айлыктары эң аз дегенде 30 000, көп алган учурлары 79 000. Жаш адистер иштеген ишине жараша алып келишкен. Мынакей азыр сизге мындай факт менен айтып берейинчи. Мынакей окуун бүткөнү, ординатора бүткөнүнө 8 ай болгон доктурум, категориясы жок доктур да, 8 ай бүттү окуун бүткөнүнө. Алган айлык майнасын айтып берейинчи мынакей ошо жаш кадрлардын. Мынакей колуна алган майна 33 000, 30 000, мынакей 35 000, 30 000. Бул жерде жер устасы көп болсо керек 37 000, 38 000 мынакей. Бул бир доктурдуку. Врачтык категориясы жок. Окуун бүткөнүнө 8 ай болду. Дагы бир сизге мындай маалым болушун түшүндүрүп берейинчи. Мынакей кийинки дагы бир доктурубуз, жана кетип калган доктурлар арасында жаш дарыгерибиз. Бул дарыгерди ординатор бүткөндө 7-8 ай болгон. Мынакей караңыз. 31 000, 34 000, 33 000. Бул жерден жер устары көп экен. Мынакей 44 000, 45 000. Бул жерде 56 000 алган жерлери бар экен. Мынакей 40 000, 33 000 мынакей. Мындай айлык акы жаш адистерди канааттандырган эмес. Бул жердеги медицина кызматкерлери ошол эле адистердин айтымында 30-40 миңден ашкан айлык акыны баары эле ала бербейт. Мисалы 6 жылдан бери жүрөк дарыгери болуп эмгектенип келген Искендер Турсуналиевдин айлык акысы 15 000ге жетип жетпейт. Искендер үй бүлөсүндө багып, сүйгөн кесибин таштабай эмгектенип жүрөт. Дарыгердин айтымында медицина кызматкерлеринин айлык акысына жакшылап көңүл бурулса дейт. Бул жерде деле медиктерге нагрузка чоң, абдан элечи. Чоң алар деле чоң нагрузка менен иштешти. Абалды негизи оңдош керек да, бул жакта деген эң биринчи баягы айлык да, айлыктын өлчөмү болуп атат. Кандай патриот болбоо, патриот болсоң дагы, мисалы, өзүңүн үй бүлөң бар, үй бүлөңдү багышың керек да. Эми ар кандай ойлор болуп турат да, эми айтып ар кандай жарандар болот. Силер патриот болушуңар керек деп, эми патриот, мисалы мен деле 13 000 айлык алсам, анан 3 бала мачка отурса үйдөчү. Мына ошол эле жарандар жазат болуш керек комментарийгечи. Ар бириңер ойлонуп көргүлө, ушундай айлыкка үй бүлө багыш болобу? Негизи биз медицина жаатында ошо 2012 жылдан бери иштейбиз. Клиниктик ординатураны Бишкек шаарындагы улуттук хирургия борборунда өткөнбүз. Ошол
азыркы тапта алган маянабыз биринчи категорияда врач-хирург менен биз 25 миң ушундай алдык ушул айда. Реаниматолог, анестезиолог жаш адистердин кетиши менен операциялык иштер токтотулган жок. Азыркы тапта Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкектен адистерди жөнөтүүдө. Бирок муну менен абал чечилди деп айтуу кыйын. Алар 1 ай мөөнөт менен гана келиши мүмкүн. Анестезиолог, реаниматолог 21 бирдик бар, штаттык бирдик. Ошодо 7 адам иштейт. 7 адам иштеп келген бүгүнгө чейин. Эми азыр мынакей 5 кетти. Азыр бирөө калды, анан Бишкектен бирөө келди. Азыр 2 врач иштеп атат, анан бүгүн да Бишкектен врачтарды күтүп атабыз. Азыр да алардын Бишкек шаарда ооруканаларынын башкы дарыгери менен сүйлөштүм. Алар да ситуацияны туура кабыл алышып, бизге колдоо иретинде өзүнүн бирден дарыгерлерин жиберишти 1 айдан. Азыр күтүүдөбүз аларды. Мындан 15 жыл мурун Түп райондук ооруканасынан 14 дарыгер бир эле учурда жумушун таштап Казакстанга кетишкен. Мунун себеби айлык акынын аздыгы болгон. Азыркы тапта Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасында дарыгерлердин жетишсиздиги өтө орчундуу маселе. Жалпы оорукана боюнча 191 дарыгер керек боло турган болсо, 101 гана дарыгер иштеп келүүдө. Алардын 40% пенсия курагындагы адамдар. Жаш келген адистер болсо көп токтобой жатат. Эдил Мелисбек, 7-канал, Ысык Көл облусу. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Айымдардын 8 март майрамы менен 7-каналдын жалпы жамааты чын жүрөктөн куттуктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.